Башир, Назир деген аттары бар пайгамбарыбыздын, сүйүнчүлөөчү, эскертүүчү деген аттары бар. Эми пайгамбарыбыздын кулук мүнөздөрү кандай болгон? Пайгамбарыбыздын кулук мүнөзүн айта берсек, тимеде тетиги деңиздин сууларын калем кылып жазсак деле, пайгамбарыбыздын мүнөздөрүн жазып бите албайбыз, Бир күн Айша энебизден келип сурайт го, пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин, каза болгондон кийин, сахабалар келип Айша энебизден сурайт. Энеке деп айтат эле. Ой энеке, пайгамбарыбыздын мүнөзү кандай болгон айтып бериңизчи десе, жанагы бир сөз менен айтып атат да, кыска, нуска сөз менен айтып атат. Айтат, пайгамбарыбыз дейт, анын мүнөзү Курандай эле дейт да. Кана хулукуху кал Кур'ан. Же болсо хува кана кал Кур'ани лази ямши дейт. Басып жүргөн Кур'ан эле дейт да. Эми болду, ошол сөз жетиштүү да. Бул жакта кичине айтыптыр. Яглобу ли гадабихи. Ошол эми пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле дегенди чечмелеп берип атат. Эмне себептен пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'андай эле? Яглобу ли гадабихи. Анткени Аллах Таала эмнеге ачууланса, пайгамбарыбыз да ошого ачууланат эле. Бирөөнүн каны төгүлүп атса, бөөдө бирөөнү зулум кылып атса, бирөө зына кылып аткан болсо, уурулук кылып атса ошолорго да. Ваярдо ли ридоху, Аллах Таала эмнеге ыраазы болсо, пайгамбарыбыз да ошого ыраазы болот эле. Вала янтакиму ли нафсихи, өзү үчүн эч качан өч алчу эмес эле. Өзү үчүн өч алчу эмес эле дегенге мен азыр эле жолдо келатып, бир арабча сонун сабак угуп келаттым. Ошол жакта айтат, пайгамбарыбызды Ухуд согушунда билесиздер, Ухуд согушунда дин душмандарынан атайын бир душмандар Ухуд болуп, согуш боло турган жерге келип, кирейген оор казат экен да, чоң атайын казып, үстүлөрүн жаап, ошол жерге пайгамбар түшүп кетсин деп план курат экен өзүнчөчү. Анан кийин чындап эле жанагы Ухуд согушу ушунчалык катуу мындай катаал согуш болуп кетет да. Күтүлбөгөн жерден башында сахабалар ушундай жеңип баштаган мезгилде эле эмне болуп кетет? Жанагы тетиги жаачылардын коет да, бул жерден эгерде биз жеңилип калып дагы дейт да, пайгамбар катуу тапшырат. Биз жеңилип калып өлүктөрүбүздү каргалар чокуп атса дагы түшпөгүлө дейт да силерчи. Анткени алар пайгамбар ушундай стратег болгон. Ажыга баргандар билет, Ухуд тоосу бул жакта турса, сахабалар бул жака туруп алышат. Мына Ухуд тоосунун аркасында турган жаачыларды душмандар көрбөйт да аларчы. Анан эгерде жанагы немеде душмандар келип туруп пайгамбарыбызга кол сала турган болсо, буларга команда берет, атат, тешип салат да, неме менен жанагы 60га жакын жаачы болгон. Ар бири 2ден ок атканда эле 120 мушрик өлүп атпайбы? Ошентип тигилер биринчи башталганда эле душмандар кол салышат. Кол салышканда анткени алар 3 эсе көп болгондо. Оңой эле ушундай эле басып салабыз деп келгенде, Хамза ибн Абу Талиб ишара кылып коет, аткыла дегенде атышат. Астындагылардын бардыгы жөөчөндөр өлүп өлгөндө кайра качышат аркасынан келип да кол сала албайт. Ухуд тоосуна айланып келип кол салайын десе дагы тигилер аткылай берет. Анткени неме кылышкан жана Халид ибн Валидке окшогон чоң сахабалар мусулман боло эле атака кылып көрүшөт, бирок эч кандай майнап чыкпайт. Анан ошентип биринчи пайгамбарыбыздын аскерлери кылыччандар алдыга жылганда, душмандар арка чегинип качып баштайт. Мындайча айтканда 10-15 мүнөттүн ичинде эле согуш бүтүп калат да, ошо боюнча бүтмөк. Бирок эмне кылат? Жанагы жаачандардын арасында адамдар эки топко бөлүнүп баштайт. Болду, жеңбедикпи дейт да. Баралык, биз деле элге окшоп олжа жыйнап калалык. Ана төөлөр бош жүрөт. Жерде жаткан кылычтар көздөрүнө аябай жакшы көрүнөт да. Анан ошол мезгилде арасынан канчасы бир 45дей түшүп кетет дагы, 15 өлө калат да, 15 неге жетишмеген. Ошону көрүп туруп анан кийин тияктан тигил жакта Халид ибн Валид деген кийинчерээк мусулман боло турган чоң сахаба, атчан жана аскердин башчысы болгон. Ошол анан мына эми бизге кезек келди дейт дагы, Ухудда айланып келип туруп анан пайгамбарыбыздын аркасынан кол салат. Аркасынан кол салганда алдыда качып бараткан душмандар дагы аркасын көрүп туруп кайра арка качат. Ошентип жанагы эки топтун ортосунда сахабалар калып калат да, бир уч сахаба. Ошондон кийин аябай көп жана 70 сахаба ошол жерде өлүп кетет. Хамза ибн Абу Талиб ошол жерден бырчаланып калат. Жүрөгүн неме кылбай, жанагы найза менен тешип туруп, боорун чыгарып алат го. Канчалаган аны чыгарып туруп, Хамза ибн Абу Талибди анын жөнүн өлтүрбөй, кулагын, мурдун кесип туруп, шуру кылып тагып алат эме чейинти. Ушунчалык башаламан болуп кетет да. Болбосо бардыгы экинчи, үчүнчү атадан эле кошулган бир туугандар да ошончолук деңгээлде адам өчүгүшүп калат экен да. Айтат го жанагы адамдан өткөн жырткыч болбойт депчи. Эгерде бир адам дейт, эгерде бир адам айбанды өлтүрө турган болсо, бул спорт дейт. Жанагы немеде бар го, букаларды өлтүрүп аттар менен, ушинтип испандардын оюну бар го. Эгер айбан адамды өлтүрүп койсо, бул жырткычтык дейт да, адамдын түшүнүгү боюнчачы. Демек адамдан өткөн жырткыч болбойт экен. Ошентип бири-бирин аябай ушундай аяосуз неме болуп кетет. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз жанагы кокустан
байкоосуздан баягы чуңкурга түшүп кетет. Түшүп кеткен мезгилде арасында 5-6 эле мында бир 20га жакын сахабаны айтышат. 20га жакын сахаба ар бири кеминде 70-80ден жарат алышат да. Бир жеринде кылыч тийген, бир жеринде жаа кесип кеткен, бирөөнүн колу түшүп калган. Ушундай жанагы Талха ибн Убайдулла деген эме бар го сахабалар. Ошолор колдорун тосуп, кадимгидей өзүнүн колдорун немеге тосуп турат. Жааларгачы пайгамбар болгон сагынычты, пайгамбар болгон сүйүүнү караңыздар. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз жанагы чуңкурга түшүп кеткен мезгилде тияктан атайын Ибдул Мукаффа деген атайын эме душман келип туруп ошол жерден кылыч менен чапканда мына жердеги соотунун темири жагына кирип кетет экен да пайгамбарыбыз. Ат менен тебелетип кетет, ушунчалык катуу неме болот эми, азап болот. Анан кийин жана мусулмандар кайрадан бир ойгонуп, пайгамбарыбызды ошол жерден алып чыгып кетип, тоого чыгып кеткен мезгилде анан сызылып, кандар агып, аябай катуу неме болот. Неме Абу Убайда ибн Жаррах деген сахаба чуркап келип туруп, мен чыгарам дегенде, жана катуу тиштеп туруп чыгарганда, астындагы эки маңдай тиши түшүп калат да. Ошондо пайгамбарыбыз ошондой абалда дагы колун жаят да, дуа кылат. Ошондо жанында Абу Бакыр, Умар, Алилер коркуп кетет да, каргайт окшойт депчи душмандарды. Дегенде не деп айтат? Аллахумма хди қауми фа иннахум ла я'ламун дейт да. Аллахым менин элиме хидаят бер, иман бер, булар билбей атат дейт да. Булар билбей атат дейт. Бизде бүгүнкү күндө не болобуз? Эгерде кокус эле бирөө бутубузду тебелеп отурган болсо эле жете атасынан баштайбыз, Ошон үчүн бул жерде пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек. Ушунчолук атайын мындай мындайча айтканда жана статьяда бар го, атайын адамды өлүмгө жеткизе тургандай кылып кол салуу деген бар го. Эгерде бирөө ушуну атайлап неме кылса, кылмыш иши козголот дагы, камалып кетиши мүмкүн да. Бирок пайгамбарыбыз ал жерде эмне кылды? Аллахумма хди қауми фа иннахум ла я'ламун деп дагы деле алардан үмүт кылып атат да. Аллахым буларга азап бербе деген жок. Азап бер деген жок. Аллахым буларга хидаят бер, булар билбей атат дейт да. Биз жеткизе албай атабыз деп пайгамбарыбыз ал жерден дагы мээримдүүлүгүн көрсөтүп атат. Мына ошону айтты. Вала янтаким ли нафсиги, эч качан өзү үчүн өч алган эмес. Арадан мейли Ухуд 4-жылы болсо, 5, 6, 7, 8, 8-жылы Ахзаб согушу болду жана Хандак. Анан 10-жылы эле кайра Меккени алып коюшту, пайгамбарыбыз келип алды. Ошондо баягы пайгамбарыбызга азап берген мушриктер, капырлар бардыгы пайгамбарыбыздын алдында бүжүрөйүп келди да. Анан бардыгы ушундай неме кылып атышат. Не кылат болду экенбиз депчи. Ошондо пайгамбарыбыз не деди? Изхабу фа антум мутулака деген гана сөзүн айтты. Бара бергиле, силер бошсуңар деген гана сөзүн айтты да. Эч кимге бирөөгө катып айткан жок, же бирөөнү уят карган жок. Элдин алдына чыгып алып, паланча сен эмне кылдың эле мени деген да жок. Өлүм жазасын тарткан жок. Эми болгон, бир экөө болгон өлүм жазасына тартылгандар. Анткени алардын башка немеси бар болчу да, кылмыштары бар эле. Жана Хамза радиаллаху анхуну өлтүрүп, боорун жеп салган Хинти дагы кечирип койгон. Пайгамбар ошол немени Хамзаны өзүн өлтүргөн Вахшийди дагы кайра кармап алып туруп, жанагы качып кеткен да. Билал аркылуу чакыртып туруп, 2-3 жолу пайгамбарыбыз өзү барып, тиге, мусулман бол, Аллах кечирет десе дагы тиги болбой атат да, Аллах мени кечирбейт десе дагы болбой, ошентип бир адамдын ыйманы болсо дагы пайгамбарыбыз жан үрөгөт. Илля изантахама так ва иза газиба лам якум ли галабахат. Эгерде пайгамбарыбыз дейт, шарият үчүн ачуулана турган болсо, пайгамбарыбыздын алдына эч ким тура албайт эле дейт. Ушунчалык катуу ачууланганда эч ким тура алышы эмес. Буга мисал так Хузаа деген уруу экен, эсиме чыгып атат. Бир уруудан бир атактуу бир аял ууруга түшөт да, уурдап, анан колун кесмекчи болушат. Негизи шарият боюнча жана Куранда бар го, ас-сариху ва-сариху фахтау айдияхума деген аят бар да. Уруу эркек менен уруу аял эгер уурдай турган болсо, колун кескиле деп. Анан ошол жерден бир эми уят дейт да тигилерчи. Бул паланчанын кызы эмеспи? Эгерде бул колун кесип койсок, эртең уруубузга сөз тийбейби деп анан Усама ибн Зайд деген пайгамбарыбыздын эң жакын көргөн немеси бар эле, кызматчысы бар эле. Ошол аркылуу пайгамбарыбызга айттырышат да. Анан Усама дагы тиги жаш бала болот, тигилердин сөзүнө ишенип, мени пайгамбар жакшы көрөт, эми макул дейт окшойт деп ортого түшөйүн деп пайгамбарыбызга барат да. Пайгамбарыбызга барып ушинтип айтканда, пайгамбар ушундай бир сөз айтат. Жана бизде балдар айтат го. Атам дейт, мага ушундай сөз айтты дейт. Ошол сөздү айтпай эле бир чыбык менен кечке сабасадан эле ыраазы элем депчи. Ушунча чучугума жеткизе турган сөз айтты дейт да. Аташфау хаддан мин худудиллаhi я Усама дейт да. Сен Аллахтын чектерине, Аллах ушундай колун кескиле деп атса, сен кеспеңиз я Расулалла деп мага ортомчу түшкөнү келдиң дейт да. Дегенде Усама ибн Зайд ушунчалык тигилерге ачууланып, неге мени ортого салдыңар деп ошол күндү эстей албай, эч эсине чыгара албай айтып жүргөн болот.
Анан дагы сөз айтат: "Валлахи лау анна Фатимата бинта Мухаммад ла саракат ла ката'ту ядаха" дейт да. Эгерде ал кыз эмес, менин кызым Фатима дагы дейт. Эгерде уурдай турган болсо, мен анын колун кесмекмин дейт да. Мына ушул нерсени бизде сот залдарына жана прокуратурага ошол жака илип койсо болот да, ошон үчүн. Анткени эмне кылат? Тоо курдагандар камалып кеткен заман, миллиондорду басып алгандар, миллиардтар жеп алгандар эмне кылат? Миллион берип чыгып кетет дагы, калганын калып кетет. Эмеде. Демек, бул дагы пайгамбарыбыздан бизге сабак. Вала ябиту фи байтихи динарун вала дирхамун фа ин фадла лам яжид ма яхудуху. Пайгамбарыбыздын үйүндө эч качан дейт, ашыкча тыйын түнөбөйт эле дейт да. Ашыкча мүлк жана бизде бар го, пайдалуу таштын ору жок деген, жинай беребиз. А пайгамбарыбыздын үйүндө динар дагы, дирхам, динар деген алтын теңге, жана дирхам деген күмүш акча. Эгерде ашып кала турган болсо, валам яжид ма яхудуху фажаху лайли лам яржи ла манзил хатта. Эгерде бирөөгө бере турган эч ким таппай калса, түн бир окум болуп кетсе дагы дейт, ошону бирөөгө бергенге издеп кетет эле дейт да. Пайгамбарыбыздын үйүндө дейт, Айша энебиз айтат, бизде 2 ай, 3 ай өтүп кетет эле дейт. Арадан 2 ай, 3 ай өтүп кетет эле. Пайгамбарыбыздын үйүндө очогуна от жагылбай калат эле дейт да. Бул дегени чай кайналбай калат эле, тамак асылмак биякта турсун. Биз болгону жегенибиз асвадайын деп коет. 2 гана нерсени жейт элек, бирөө суу, бирөө курма да. Суу, курма. Ошондой пайгамбарыбыздын үйүндө ошондой болот эми, элестетиңиздер. Wa kana sallallahu aleyhi ve sellem astaqan nasi lahjatan wa awfahum bi zimmatihi wa alyanahum arikatan. Пайгамбарыбыз сүйлөгөндө чынчыл, эч качан жалган сүйлөбөйт эле. Тамашалашып болсо да жалган айтпайт эле. Эгер тамашалашкан жерлери бар, бирок алар да чындык да. Тамашалашып айткандар да бар, ал да өзүнүн убагында келет. Wa awfahum bi zimmatihim wa alyanahum arikatan wa akramuhum ishratan. Өзүнүн убадасына аябай бекем турат эле. Өткөн сабакта айтканбыз, жанагы бир киши менен убадалашып, паланча жерде жолугабыз деп коет го. Жана мисалга Ош базарында жолугабыз деген сыяктуу пайгамбарыбыз бир жерде айтат. Анан пайгамбарыбыз убада боюнча барат ошол жерге. Эртең менен барганда тиги киши келбейт. Кечке күтөт пайгамбарыбыз. Отуруп ал убакта убакыт деген берекелүү болгон билесиздер. Пайгамбарыбыз кечке күтөт, анан каш карайгандан үйүнө кетет да, кайрачы, келбей калды. Анан эртеси күнү дагы келет пайгамбарыбыз, тиги киши келип калбасын деп. Ошентип ушул окуя 3 күн кайталанат да. 3-күн күнү анан кечиндеси тиги байкуш эсинен чыга түшкөн экен, ал да бир бизнесмен болот да. Анан эшеген аябай сабап отуруп келет да. Кечигип калган турбаймынбы десе, пайгамбарыбыздын айткан сөзүн караңыздар. Мени кыйнап койдуң го деген гана сөз айтат да. Мени кыйнап койдуң го. Бизде болсо бирөөгө телефон чаласың, 2 жолу албай койсо баштайбыз, статустар жазып, паланча тоготпой калыптыр го, көп кеттир го өзүнчө деп, ар кимге айтып арызданып. 2 саат чалдым депчи. Wa akramuhum ishratan wa ahlaman nasi wa ashaddu haya'an. Akramuhum ishratan. Мамилеге өтө бекем эле. Бирөөнү сыйлайт эле, улууну урматтайт эле, кичүүнү заттайт эле. Улууну урматтоо боюнча Айша энебиздин бир окуясы бар. Айша энебиз бир күнү үйдө тамак жеп атканда эшиктен бир кайырчы келип калат. Кайырчы келгенде, мына жүзүмдөн берип койгула дейт. Кетет ал. Анан дагы улантып тамагын жеп атканда башка киши келип калат. Ал болсо бир өзүнүн мындай айыл өкмөт экен да, мындай четинде айыл өкмөт экен. Ал паланча келиптир дегенде Айша энебиз ордуна тура калып, баягындай этек башын түздөнүп, анан жакаларын оңдонуп чыгат дагы өзү тосуп алат. Тосуп алат да, келиңиз өтүңүз деп төргө өткөзөт да. Анан ага да тамагын берип сүйлөшүп кетирип. Анан ошол жерде турган 2-3 байкап калган экен. Сурайт да Айша энебиз, сиз туура эмес кылып койдуңуз го дейт да. 2 киши келди, экөөнө тең эле окшош мамиле кылбайт белеңиз. Неге мунусуна жакшы мамиле кылып, тигинисине мындай кош көңүл кылып койдуңуз дегенде, айтат, биринчи адам дейт, ошол жүзүмгө эле ыраазы болот дейт да. Ар кимдин өзүнүн деңгээли бар да, статусу бар. Бирөө президент болсо, бирөө карапайым эле адам, мисалга бирөө мугалим болсо, бирөө окуучу дегендей. Баары бир деңгээлде эмес да. Ошого дейт, мен аны кайра тескерисинче дейт, ушунчалык баягындай төргө чыгарып, сыйлап, келиңиз десем, ал кайра ага мен кордогон сыяктуу болуп калдым дейт. Өзүнүн жүзүмдү бердим, ошого ыраазы болуп кетти. Экинчи адамга да жүзүмдү бере турган болсом, ал ага татыктуу эмес киши дейт да. Аллах анын деңгээлин көтөрүп койду, мен ошого жараша мамиле кылып атам дейт. Жана улууга урмат, кичүүгө ызат деген ошондон калган да. Wa ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha. Пайгамбар ушунчалык муайым зат болгон. Бул деген ушунчалык уялчаак болгон деген сөз да. Чоң эле киши, мисалга 53-60ка чыгып калган кезинде дагы 60 жаштагы кишини элестетиңиздер.
ушундай басып баратканда бир келиндер келип туруп маселесин сураганда, өзүнүн жеке маселелерин сураганда, пайгамбарыбыз кадимкидей жүздөрү кызарып кетчү да. Баягы кээде бир немелер болот го, бир кишилер болот. Таркылдап сүйлөп эле, тигиндей мындай улуу сөздө уят жок. Айта бербейсиңби эми тиги бул деген эмес да. Пайгамбарыбыздын да немеси ушундай. Базарда бакылдап жүрбөйт эле дейт. Негизи эле базарда көп жүргөн эмес. Бирөөгө сүйлөгөндө ачча сөз сүйлөгөн эмес. Жада калса кул келип алып туруп пайгамбарыбызга сүйлөп атса дагы кулагына. Пайгамбар ушундай эңкейип турат эле. Тиги киши өзү башын алмайынча пайгамбарыбыз башын тартып алган эмес да. Ушинтип тура берген. Колун кармаганда да тиги киши өзү алмайынча пайгамбарыбыз колун алган эмес. Бизде болсо эмне кылат андай чоңдор болсо мындай чак кетип калат общий салан деп коет го. Пайгамбарыбыз андай кылган эмес. Ушунчалык жана кичпейилдүүлүгүнөн булар мисал кылып айтсак болот. Ашадду хая минал азра фи хидриха, жана көшөгөдөгү отурган келинден дагы уялчагыраак эле деп ушундай мисал менен айтат да. Жаш кыздар болот го, жаш кыздар ушунчалык уялчак болот. Ошондон дагы пайгамбарыбыз көбүрөөк катуураак уялат эле. Бул дегенде жанагындай шариятта шарым жок, улуу сөздө уят жок, айта бер тиги бу дебей, пайгамбарыбыз жанагындай аялдарга тиешелүү маселелерди толук жеткизе албайт эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Айша энебизди алган. Эмне себептен аялдары көп алган, 12 аял экен го, бул деген кичине моралдык жактан туура келбей калат го дебеш керек да. Кээде ушундайлардын сөзү болот. Жок, пайгамбарыбыз алганда 4 максатта алган. Өзү айтат, мен бир гана Хадича энебизден башка бардыгын дейт, Кудайдын буйругу менен алдым дейт да. Мен өзүм каалап алган жокмун дейт аларды. Кудайдын буйругу менен алган. Биринчиден асбаб сиясия деп коет. Саясий максат менен алган. Мисалга тетиги жөөттөр менен согушту, ал жактан жана Сафия бинти Хуяй ибн Ахтоб дегенди алды. Жуайрия бинти Жуайрияны алды. Абу Суфияндын кызын алды. Булардын бардыгы эмне болгон? Ортодогу касташтыкты, душмандыкты жоюу максатын алган да. Эми куда болуп калды да. Бирөөгө кайнага, бирөөгө күйөө бала болуп калды дегендей. Ошондон кийин тигилер дагы душмандашпай, бул биздин күйөө бала да деп, жанагы уруусу менен бардыгы ислам динине кирип кеткен. Бул биринчи саясий максат экен. Экинчиси болсо асбаб иштимаия деп коет. Ортодогу мамилелерди чыңдоо максатында. Мисалга Аббакыр менен Аббакыр экөө дос негизи. Бирок дагы да мамилени чыңдоо максатында кызын алып атат. Усман радыйаллаху анхуга 2 жолу кызын берип атат. Умар ибн Хаттабтын кызын алып атат. Мына ушулардын бардыгы асбаб иштимаия экен, жанагы ортодогу коомчулуктагы туугандаштыруу маселени неме кылыш үчүн. Жана 50 жылда эл жаңы деген сөз бар го. Пайгамбарыбыз доору өтөт кетет, анан кийин алардын урпактары дагы тууган болуп калыш керек да. Ошол максатында тигилердин кызын алган. Анан үчүнчү максаты бул асбаб шар'ия, шар'ий себептер менен алган. Шарият себеби дегени азыркындай, кудум азыркындай маселелерди, аялга тиешелүү маселелерди пайгамбарыбыз аялдарга, аларды хайыз деген маселе бар, этек киргилет го. Нифас деген маселе бар, мисалга төрөттөн кийин кандай маселе болот. Төрөт учурундагы кээ өтө мындай кинди кылды айтыла турган маселелер бар да. Буларды пайгамбар айтып бере алган эмес да. Анан үй бүлөнүн ичиндеги жанагындай аял менен күйөөнүн ортосунда акылары үйдүн ичине кирип кеткенден кийин сахабалар сыртта калып кетти. Ичиндеги маселелердин баарын ким айтып берет элге деген сөз да. Ошолордун бардыгын Айша энебиз өзү өтө жаш болгон, өтө илимдүү, билимдүү, зеки деп коет, жанагындай өтө зээндүү аял болгон, кыз болгон. Мына ошол максатта алган. Ал ошон үчүн анан 2510 беле ушундай болуш керек. 2510 хадис риваят кылган да Айша энебиз. Ошондой эле Хафса энебиз демек ушундай максатта пайгамбарыбыз аялдарды көп алган экен. Анан дагы бир максат жанагындай жетимдерге жардам берип, жесирлердин башын сулоо максатында. Сауда бинти Зама деген картайып калган аял болсомчу, 65ке чыгып калган аялды 4 чээдей балдары бар. Ошолорду багуу максатында. Болосо 65 жаштагы аялды бирөө экинчи кылып албайт го дейм азыр заманда. Ошон неме кылып бербеш керек да. Пайгамбар деген көп аял алып турго тиги бу деп эле кээ бар. Кээ бир таксылар ушундай жол ачып алат да өзүнөчү. Ушу жесирге жардам берейин дедим эле, экинчи аял алыш сүннөт дейт дагы, анан 18 жаштагы кызды алып коет да. 18 жаштагы кыздын күйөөгө тийгенге көп немеси бар, анан шансы бар да. Ал 50ге чыккан кемпирде ага немеси жок. Бирок пайгамбарыбыздын аял алгандыгы сүннөт деген да өзү туура эмес, сүннөт эмес ал. Пайгамбарыбыз 12-ни албады анда, 12-ни аласың анда. Демек бул сүннөт эмес, бул уруксат гана жөнүндө. Анын толтура шарты бар. Ал шарттарды чубак устаз аябай көп айтат да. Духуң жетсе ал дейт эле го. Демек бул маселелер аябай тонкий маселелер экен. Ага да уга келгенде кайрылабыз. Хофида торфи пайгамбарыбыз дейт ушунчалык айбаттуу, ушунчалык азыркы мисалдардын баарын айттык.
Ошого карабай дейт, дайыма пайгамбарыбыз көзүн жерге салып жүрөт эле дейт. Бирөө менен баскандачы көчөдө. Онда желкесин көтөрүп алып, антип буяка карап, тиги ар кимдин авратына карап, же болбосо ар кимдин айыптарын жукубай, көчөдө дайыма өзү менен өзү ушинтип жүрө берет эле да. Көзүн жерге салып. Назаруху илал арди атвалу мин назари ила сама. Жерге болгон көз карашында жерди карагандыгы асманга караганда көбүрөөк болгон дейт да. Дайыма. Бул деген кичипейилдик белгиси да. Аркасында 12.000 сахабаны ээрчитип алып, Мадинадан Меккени кирип бараткан, Меккени ачып кирип бараткан элестетиңиздер. Касва деген төөсүнө минип алган. Пайгамбарыбыз дейт, жанагы төөнүн үстүндө ушундай башын жерге салып келат эле дейт. Өзүнүн башы дейт, төөнүн желкесине тие жаздап кетип атты дейт, Немеде ушуну келет го. Жанагы аскер башчылар болот го. Геракл жанагы кинолордо көрөсүз, аскер башы ушундай бир шаң менен, шан шөкөттөр менен жанагындай сурнайларды урдуруп келишет го. Андай болгон эмес пайгамбарыбыз. Ол ушунча жанагы эч кандай кан төгүлбөсүн, эч ким менен согушпагыла деп, жада калса Халид ибн Валидке дагы ошол жерде ачууланган. Эмне себептен сен тараптан согуш чыгып кетти депчи. Ошондой деңгээлде пайгамбарыбыз кичипейил болгон. Иласама жалла назаруху ал-мулахазати. Ушул жерден сабакты токтотот экенбиз. Аллаху а'ламу бис-саваб ва илайхил маржи вал мааб. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлгөндү Аллахым насип кылсын. Пайгамбарыбыз түш көрүүнү баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыздын сыпаттары мына жерде азыр кыска эле бир эле сабак менен бүтүп калбайт. Жана айтканыбыздай, китептерин чукуласаңыздар толтур, ар жагынан мисалы бир эле пайгамбардын кичипейилдүүлүгү деген эле теманы тандасаңыздар, бир 5-6 том болуп кетиши мүмкүн да. Ошону жазгандар бар негизичи. Ар башка килеген том жазып коет. Бир эле пайгамбардын кичипейилдүүлүгүн жазган. Баскан турганы, үй бүлөсүндө болгон мамилеси, жаш балдарга болгон сүйүүсү, мечиттеги болгон адеби, согуштагы болгон мээримдүүлүктөрү, жанагы айтат го, кары картаңдарга тийбегиле, балдарды өлтүрбөгүлө, аялдарга такыр кол көтөрбөгүлө деген сыяктуу өз-өзүнчө кылып тема жазып бере берген. Аларды буюрса бул дагы өзүнчө рызкы.